Өлкөдө пандемиялык абалга байланыштуу 1-класстын гана окуучулары мектептен окушат. Аларды мугалимдер атайын алгоритмдин негизинде талаптарды сактоо менен окутушат. Ар бир окуучу өз алдынча партада отуруп, медициналык бет кап жана антисептик жанында сөзсүз болот. Быйыл Ош облусундагы 500дөн ашуун мектепке 28 000 окуучу 1-класска барды. Сөз кабарчыбызда. Алия үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени ал быйыл келечекке жаңыдан кадам таштап билим алууга келген. Мектеп формасын кийип, ак бантигин тагынган жеткинчек буга чейин көнгөн адаты боюнча медициналык бет кабында тагына келген. Анан антисептикти да кайсы жерде колдонууну үйрөнгөн. Мен маскам бар, антисептигим бар. Эшикке чыкканда үйдүнө антисептик керек. Буну мага эже көрөттү. Алияга окшоп келечекке кадам таштаган жеткинчектер баарынын колунда антисептик, жүзүндө болсо медициналык бет кап. Эми бул жеткинчектер дал ушундай шартта билим алышат. Бирок талап боюнча окуучу сыртта тагынып келген бет кап класста милдеттүү түрдө алмаштырылат. Мага мектепке келген жакты, сонун экен, музыкаларды коюп берет экен, тартканды үйрөтөт экен, антисептикти берет. Эшиктен чыкканда келгенде антисептикти себиш керек экен. Мен бул 1-класска келдим. Мен окуйм, билим алам, жазам. Мен чоңойгондо доктор болом. Буга чейин ар бир класста 50ге чейин балдар бир партада 3төн отуруп билим алса, быйыл парта тартыш деген түшүнүк жок. Анткени алгоритм боюнча ар бир окуучу бирден партага отуруп, класста 20дан ашык бала болбошу керек. Ал эми окуу тартиби календардык план боюнча жүргүзүлө берет. Жылда эми 45-46 бала болчу жылда эле. Быйыл эми ошолорду экиге бөлүп атабыз да, класста 20 эле бала да. Бир партада бир окуучу отурат. Ошондой талап катуу күчтүү. Быйыл Кумара Момбекова атындагы орто мектепке 215 окуучу 1-класска кабыл алынса, эми алар 2 нөмөттө окушат. Билим уясында болсо бүт алгоритмде көргөзүлгөндөй санитардык талаптар сакталган. Ар бир окууканаларында залалсыздандыруучу килемдер коюлуп, ар бир окуучунун дене табы текшерип, киргизүү үчүн тепловизор алынган. Ушу Карас районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндөгү номер 101 Кумар Момбекова атындагы орто мектебинде быйылкы 2020-2021 окуу жылына 1-класска 215 окуучу кабыл алынды. 3 кыргыз класс, 3 орус класс. Окуучуларыбыздын бардыгын кабыл алууга мектепти даярдап, дезинфекционный ковриктерди коюп, тепловизорлорду алып, ата-энелер бардыгы жардам беришип, ар бир класска ошол керектүү нерсени баарын камсыз кылып беришти. Андан сырткары өзүбүз мектеп жааматы дагы ошо бардык нерселерди койдук, окуучулардын коопсуздугу үчүн баардыгын даярдап койдук. Быйыл өлкөдөгү пандемиялык шартка байланыштуу 1-класстын гана окуучулары мектепке барышат. Жол кырсыктардын алдын алуу үчүн ар бир мектепке бирден жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн бирден инспектор бөлүнгөн. Мая кызматкерлеринин көбү эл аралык маанидеги жолдорго жакын жердеги билим уяларына бөлүнгөн. Бүгүндөн баштап Ош облусундагы 90 мектепте эртең мененки саат 8ден кечки 17:00 чейин 2 нөмөттө иштешет. Балдарды мектепке алып келгенде, жолсо мектепте сыртта жүргөндө мүмкүн болсо эртең менен же болбосо түшкү убакта ушу балдарыңыздар өзүңүздөр коштоп жандап келсеңиздер, балдардын коопсуздугун сакташ үчүн сиздер да бизге мугалимдерге жардам берсеңиздер. Айтсак, быйыл өлкөдөгү пандемиялык абалга байланыштуу мектептерге 1-класстын гана окуучулары барышат. Бүгүн билим күнүндө Ош облусунда 500дөн ашуун мектепке 28 000 жеткинчек мектеп босогосун аттады. Ал эми калган класстын окуучулары онлайн режимде билим алууну улантат. Мектептерде жана жогорку окуу жайларда өлкөгө пандемиялык шартка байланыштуу өзгөчө абал киргенден баштап онлайн режимде окууга өткөрүлгөн болчу. Азырынча баштапкы абалда билим алууга өтүү боюнча тиешелүү министрликтен маалымат айтыла элек. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.